Сузакта 13 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Көгарт дарыясына чөгүп кеткен 13 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Сузак районунун Көгарт айыл аймагынын Жалгыз Жаңак айылындагы Көгарт дарыясына 2008-жылы туулган кыз чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине издөө иштерин жүргүзүү учурунда Жалал Абад шаардык номер 58-өрт куткаруучу бөлүмүнөн 4 куткаруучу, Сузак райондук номер 59 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 8 куткаруучусу, Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 2 офицери, жалпы 14 куткаруучу тартылган. Бирок куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар тарабынан кыздын жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Сузакта 18 жаштагы кызды уурдоого шектелип 3 киши кармалып, бирөөсү 1 айга камалды. Жалал Абад облусунун Сузак районунда кыз ала качууга шектелип 3 киши кармалды, дагы бирөө изделүүдө. Шектүүлөр 18 жаштагы кызды уурдап, андан кийин жарым жолдон түшүрүп, изин жашырып кетишкен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдагандай, кармалгандардын ичинен 17 жаштагы Бека аттуу бала кызды никеге мажбурлап тургузуу үчүн уурдаган. Ал 1 айга камакка алынды. Ал эми уурдоого катышкан калган 2 киши тергөө кызматына сурак берип бошотулган. Кызды мындан 1 апта мурда 21:30 чамасында 4 киши үйдүн алдындагы Матиз унаасы менен уурдаган. Жалал Абад шаардык дача участкасына жеткенде кызга турмушка чыгасыңбы же каласыңбы деп суроо узаткан. Кыз каршылыгын көрсөткөндө аны унаадан түшүрүп качып кетишкен. Инфекционный больницага бардым. Мына бүгүн Токмокто, ошо Чүй областы боюнча инфекционный больницада турабыз. Facebook президент Садыр Жапаровдун уу коргошунга байланыштуу постун өчүрдү. Facebook компаниясы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 15 апрелде жарыялаган COVID-19 айыктыруучу дары тууралуу постун өчүрдү. Бул маалыматты аталган социалдык түйүндүн басма сөз кызматы электрондук кат аркылуу Азаттыкка ырастады. Биз бул посту алып салдык, себеби биз эч бир адамдын, анын ичинде шайланып келген расмий жетекчилердин адамга түздөн-түз физикалык залал келтире турган маалыматтарды бөлүшүүсүнө же COVID-19 дарылоо же алдын алууга байланыштуу жалган маалыматтарды таратуусуна уруксат бербейбиз деп билдирди Facebook компаниясынын басма сөз катчысы. Маалыматка ылайык, коронавирус пандемиясы башталгандан бери Facebook социалдык түйүнү компаниянын эрежелерин бузган үчүн COVID-19 каршы вакцинага байланыштуу 12 миллиондой маалыматты өз платформасынан өчүргөн. Барыңыздар, вакцина алыңыздар, вакцина. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде. Biz 200 kişi emezmiz. Biz kaçandan beri çalış, bizge çoğulsun da. Абхазиядан ташылган автоунаалардын ээлери кайра митингге чыгышты. Абхазиядан ташылган автоунаалардын Кыргызстанда каттап мыйзамдаштырып берүүнү мамлекеттик органдардан талап кылгандар 19 апрелде кайрадан Бишкекте митингге чыгышты. Алардын премьер-министрдин фамилиясын айтып, кыйкырып турушканын көрүүгө болот. Ушундай эле акция мартта 2 жолу өтүп, алар президент Садыр Жапаровдун атына кайрылуу да жолдошкон. Бул маселе 19 апрелде Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде да көтөрүлдү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев Абхазиядан машинелер буга чейин жемкорлук жол менен өлкөгө киргенин, ошого байланыштуу текшерүү күчөтүлгөнүн билдирген. Жогорку кеңештин тармактык комитети министр Бейшеналиевдин иштен алынуу чечимин кабыл алды. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевге ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Отурумда депутат Жанар Акаев министр уу коргошунду алып чыгып, өлкөнү бүт дүйнөгө уят кылганын айтты. Бул министрдин эң чоң катасы. Азыр табыпчылар күчөп баратат, муну далилдей албайт. Адам жакшы болуп кетсе уу коргошундан айыкты, өлсө коронавирустан деп коюшат. Элдин саламаттыгын коркунучка кептөөдө. Анын үстүнө 2 жумадан бери комитеттин жыйындарына келбей жатат. Биз бүгүн премьер-министрге мындай министрди кызматтан алып, анын ордуна сабаттуу министрди дайындоого сунуш беришибиз керек, деди Акаев. Натыйжада сунушту комитеттин мүчөлөрү бир добуштан колдоп, ишеним көрсөтпөө чечимин өкмөт башчыга жибермей болду.
Садыр Жапаров Түркменистандын президенти Бердимухамедовго атасынын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркменистандын президенти Гурмангулу Бердимухамедовго атасынын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Атаңыз Бердимухамедович дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгы тууралуу суук кабарды кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизге жана боордош Түркменистан элине көңүл айтуу менен орду толгуз жоготуу азасын тең бөлүшөбүз деп айтылат мамлекет башчынын кайрылуусунда. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттар чыгып кетүүсүн талап кылды. Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн постсоветтик мамлекеттердин миллиондон ашык жараны 15-июнга чейин өлкөдөн чыгып кетиши керек. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министринин орун басары парламенттер аралык ассамблеянын отурумунда билдирди. 15-июнга чейин өлкөдөн чыгара албасак, анда алар күч менен депортацияланып, алар үчүн өлкө чек аралары жабылышы мүмкүн. Бул боюнча өз өлкөңөрдө жалпыга маалымдоо каражаттары жана блогерлердин жардамы менен мамлекеттик өнөктүктөрдү жүргүзсөңөр жакшы болор эле, деди орун басар. Анын айтымында бүгүнкү күндө Орусиянын аймагында Өзбекстандын 332 миң, Тажикстандын 247 миң, Украинанын 157 миң, Азербайжандын 120 миң, Кыргызстандын 115 миң, Армениянын 61 миң, Молдованын 56 миң жана Казакстандын 49 миң жараны мыйзамсыз жүрөт. Өткөн жумада Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков коронавирус пандемиясынан улам өлкөдө эмгек мигранттары кыйла азайганын, алар ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жетишсиз болуп жатканын билдирген. Нарын облусунда биринчи жолу грыжаны алган операция жасалды. Нарын облусунда бел омурткасында пайда болгон грыжаны алган алгачкы операция жасалды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Нарын облустук биргелешкен ооруканасынын травматология бөлүмүнүн травматологу Талант Калдыбаев билдирди. Анын айтымында 14 апрель күнү 41 жаштагы бейтаптын 4 жана 5 бел омурткасындагы грыжасы алынган. Бейтап бул илдеттен 7 жылдан бери жапа чегип келген. Бүгүн бейтапка операция жасалганына 5 күн болду. Бутуна туруп басып калды. Учурда абалы жакшы. Эми бейтаптар Бишкек шаарына барбастан Нарын облусунда эле операция жасата алышат, деди дарыгер. Эл каттоо аяктады. Өлкөдө 6,637 миң жаран жашайт. Улуттук статистика комитетинде эл каттоо жараяны аяктады. Маалым болгондой, өлкө боюнча жалпы 6,637 миң жаран бар делип катталган. Анын ичинде 34% шаар жери, 66% айыл жеринде турукташат. Жалпы калктын 35% балдар, 57% орто курактагы адамдар, 8% каарылар түзөт. Ошондой эле Кыргызстанда 100гө жакын улуттар жашаары белгилүү болгон. Анын 4,896 миңи кыргыздар, 985 миңи өзбектер, 341 миңи орустар, калган башка улуттар.